таза сақтар жүректі, тағдырлардың сыйлығын. Кезектешіп бастың тазалығын сақтайлы, гүл жыттанат келгенде бір да қағаз чачпайлы. Бас тұрса тазарып, көңіл ачат тазалық. Кыргызстан бул биздин мекебиз болгондуктан аны биз көздүн карегиндей сактап, ага аярма менен кылышыбыз керек. Жана ошондой эле Айжан айтып өткөндөй, биз кичинекейлерге үлгү болуп, таштанды таштабаганга аракет кылышыбыз керек. Таштанды мекенди гана сууга бассак, бул жан-жаныбарларга жана көптөгөн башка нерселерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Айлана чөйрөгө аярма менен кылалы. Азыркы биз жаңы көрдүк, Астананы ташташыбыз керек экен. Биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи өзүбүздөн баштайбыз. Биринчи өзүбүздүн тазалыгыбыз, анан кийин коомдун тазалыгын кылабыз. Чүнкү баарыңарды мен чакырам ушу тазалыкка. Себеп деген азыр көрөсүңөр, көчөдө кетип барасыңар да, үйдө да, талаада да баарыңар талаада чыгасыңар. Азыр экскурсия кылып талаага чыгасаңар, кандай болот талаанын баары, жаман болуп калат. Ошол жерге өзүңөр отурганга салафанга баарын салып, ошол мусор тыштап турган жери бар, полигонду көргөзүңөр, ошол жака тыштап коюңуз. Жолдук ошол жерге таштай берсеңер, аны деле башка бирөө, аны деген чаң болуп, кайра ошону силер кармайсыңар. Кармагандан кийин колду сөзсүз жууш керек. Колду жуубагандан кийин да ошол нерселерден да өзүңөргө көп микробдор жугузасыңар. Ошон үчүн өзүңөрдө ар бир бала кармап, өзүңөр таза жүрсөңөр, таза коом болот. Ден соолугуңар да чындап. Сен ишиңе ийгилигиң, иштеп мынанары билишиңер абдан маанилүү да. Анткени силер үйүңөргө барып бүгүн үйүндөгү чоң кишилерге деле биз ушундай таштанды таштабашыбыз керек экен, атайын урналарга салышыбыз керек экен, үйдө да таштандыларды, жалбырактар жөн эле өртөй бербешибиз керек экен деп үйгө айтсаңар, силердин айтканыңар таасирдүү болот да чоң кишилерге, ата-энелериңер үчүн, эже агайларыңар үчүн. Анан жакында ушул таштанды боюнча 12-апрелде баарыбыз үйүбүзгө айтып барабыз, унутпайсыңарбы? 12-апрелде ушул клубда коомдук угул болот. Үйүңөргө барып айтып ушундай айылда клубда коомдук угул болот экен, ушул таштандын жүрүм туруму жөнүндө бир жобо бекитилет экен, силер аны түшүнбөйсүңөр, бирок маанилүү айылдын документи бекитилет экен, ошого барып катышыңыздар деп ата-энелериңерден сураңыздар.